Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эстрада музыкасы жана компьютердик музыка. Сабагыбыздын максаты эстрада музыкасы жөнүндө маалымат алуу, компьютердик музыка жана үн жазуучу программалар жөнүндө түшүнүк алуу, Чоро Кожомжаров менен таанышуу. Эстрада музыкасы. Эстрада өнөрү испан тилинен эстрадо, такай секише, ырдоо жана көп жанрда өзүнө камтыган эс алуучу музыкалык искусство. 20-кылымда чоң өсүшкө ээ болгон. Эстрадалык музыка жеңил музыка деп аталат. Ал кабыл алууга жеңил, жалпы угуучуларга жеткиликтүү болот. Эстрадалык музыка деген терминде эки багыт келип чыккан: эстрадалык жана джаз музыкасы. Азыркы күндөгү эстрадалык ырчылар: Гүлнур Сатылганова, Динара Акулова, Алина Жетигенова, Султан Садыралиев, Мирбек Атабеков, Гүлжегит Калыков. Эстрада ансамблинин негиздөөчүсү, Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын эстрадалык ансамблинин көркөм жетекчиси, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти Чоро Кожомжаров 1942-жылы Нарын областында караштуу Ак Тала районунун Учкун айылында туулган. Ал мектепти бүткөндөн кийин 1955-жылы Борборубуздагы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайынын эл аспаптар бөлүмүнө кабыл алынган. Адистиги боюнча Когандан, ал эми комуз боюнча Карамолдонун өзүнөн сабак алып, залкар күүлөрдүн маанисин, чертүү ыкмаларын үйрөнгөн. 1958-жылы Кыргыз филармониясынын эл аспаптар оркестринин солисти, музыканты болуп кабыл алынган. Ошондон баштап анын музыкалык аспаптар ойноого болгон кызыгуусу артып, ага жан дили менен берилген. 1967-жылы Кыргыздын туңгуч эстрадалык тобун түзүп, ошол эле жылы Канаданын Монреаль шаарында өткөн Экспо 67 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүнө катышкан. Эстрадалык ансамбль үчүн айрым обончулардын ырларын аранжировкалап иштеп чыккан. Азыркы күндө Чоро Кожомжаров атындагы Чоро аттуу музыкалык группа бар. Азыр Кыргыз эстрада музыкасынын алгачкы тобу Наристенин аткаруусундагы музыканы угалы. Dinlenin yazılban ırlarımsın, sen menin aydılban sırlarımsın. Duylatıp yüreğimde
Компьютердик музыка музыканы санарип негизинде атайын билимдүү адистер тарабынан жазылат. Электрондук музыка атайын электрондук музыкалык аспаптары жана атайын компьютердик программалардын жардамы менен жазылган кеңири тараган музыкалык жанр. Мурда колдонулган электрондук аспаптар орган, хаммода жана электрогитара. Таза электрондук добуш синтезатор жана компьютер аспаптарын колдонуу аркылуу алынат. Компьютердик музыкалык программалардын түрлөрү: музыкалык проигрывателдер, караоке, ырдаган программалар, музыкалык конструкторлор, музыкалык энциклопедиялар, музыкалык сабат боюнча программалар, импровизация жана музицирование үчүн атайын программалар. Балдар, бүгүн силер менен эстрада музыкасы жөнүндө маалымат алдык. Компьютердик музыка жөнүндө түшүнүк алдык. Чоро Кожомжаров менен тааныштык. Ушу менен сабагыбыз аякталды. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 127 бетиндеги «Уча бер, үмүтүмдүн каркырасы» деген ырды жаттагыла. Чоро Кожомжаров жөнүндө толук маалыматты дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла.